Барго бүгүнкү күндө биз ушундай эме болуп өзгөрүп кеткен экенбиз, бизге даттабоо сиңип кеткен. Любовник, любовница дегендер азыр мисалы үчүн бизге дагы кээ бир адамдарга нормалдуу көрүнүш болуп калып атат. Нормалдуу көрүнүш болуп. Муну любовник, любовница деген сөздү карасаңыз, бул өзүнчө бир сөз. Буну кыргызча биз ойнош дейбиз, Бул ойнош эмес. Бул дословно которсоңуздар, любовь деген сөздөн жасалып атат. Образуется от слова любовь. Любовница деген, значит, бул мында жаман нерсеге сонун ат берип койгон да. Мындай, бул не дегени бул? Сүйүү берүүчү дегендей маани да. Сүйүү берүүчү маани. Сен сүйүүнү каяктан аласың? Аялдан аласың. Любовница должна быть твоя жена. А любовница десе биз уже третье лицо понимаем. Үчүнчү жагын. Кыргызча мен которуп берейинби? Любовница деген эмне дейт? Любовница бул кыргызчасы көрүңдү күйгүзүүчү деген сөз. Көрүңдү күйгүзүүчү деген эле сөз бул. А бизде тескерисинче ушундай. Оңоло албай атабыз да, бизде эки образ жашоо бар. Же бул жака орустарга окшоп жашап кетиш керек, мындай да, мында карасаңыз, жашоого чыксаңыз ошондой. Кээ бирөөлөр мусулман болгонго аракет кылып атат, а кээ бирөөлөр болсо мындай жакта эме эки образ жизнь бар. Ошон үчүн сиз кайсыл образды тандайсыз? Мусулман жашоосун тандайсызбы? Биз эмне ушул Кудай Таала бир өмүр бергенде кыска жашоодо эмне кылыш керек? Алланын ыраазычылыгы үчүн жашап калганга аракет кылышыбыз керек, урматтуу жамаат. Анан эми акыркысы кечиресиздер. Бүгүн эми бардыңыздар орозосуздар, эми бир аз баянды эме кылсак болот. Кечирим сурайм. Эң зынанын эң жаманы бул никеси болуп турган аял менен байланышуу. Никеси болуп туруп, никеси болгон аял менен байланышуу бул абдан жаман, зынанын эң жаман түрү. Бүгүнкү күндө ушундай адамдар көбөйүп кетти. Бирөөнүн аялы менен эмне кылат? Байланышат, сүйлөшөт, ашыкча эме кылат, комплимент айтат, ар нерселерди айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лайса минна ман хаббаба имраатан ала заужиха", бизден эмес деди. Бир аялды күйөөсүнө каршы үндөй турган адам бизден эмес деди. Сени күйөөң болбойт экен да, сени күйөөң лох экен, андан көрүп не кыласың? Ажыраш да мага эле тийип алчы. Не кыласың ал лохтум, не кыласың ал эмне тряпканы, не кыласың деген адамдар бар. Ошон үчүн андан кийин айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Айюма имраатин ханат заужаха фил фираши фа алейха нису азабил хазихил умма". Ким деди бир никеси бар аял менен зына кылып кое турган болсо, никеси бар аял менен зына кылып кое турган болсо, же аял киши никеси болуп туруп зына кылып кое турган болсо бир эркек менен, анда ушул жалпы адамзатка, жалпы элге бериле турган азаптын жарымы берилет деди. Өтө катуу азап деди. Бул эме кылган адам никеси болуп туруп башка бир эркек менен зына кылган аял Алланы жана пайгамбарга, Аллага жана пайгамбарга кыянат кылган менен тең. Эркек киши деле кыла турган болсо, эмнеге? Себеби нике кыйды. Бул нике кимдики? Алла Тааланыкы, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ким ушул никеге кыянаттык кыла турган болсо, анда эмне кылды? Алланы жана пайгамбарды сатты деген сөз бар. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Аллах Таалам бизди бардыгыбызды ушун нерселерден сактасын. Өзү проституткалардын жашоосун карасаңыздар, светский мен изилдеп көрдүм. Психология боюнча дагы проституткалар баягы эмелер, кыргызчасын деп коет, сойкулар. Сойкулар аягында барып асынып өлөт экен. Сойкулардын историясы, конец истории эмне болот экен? Аягында барып асынып өлөт экен, өзүн асат экен, суицидке барат экен сойкулар. Неге? Күнөөнү жасады, жүрөк сыга берет да, кыса берет. Ошону менен анан не кылат? Аягында болбой калып жүрөгү кысылгандан өзүн асат дагы, суицид кылат. Аллах Таалам бардыгыбызды бул нерселерден, бул жаман илдеттерден сактаган болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.